Салам достор, урматтайымдар, саламатсыздар. Мен бүгін жаңы видеомен чыгатам. Мен бүгін башкача видеомен чыгатам. Мен бүгін бір башкача видеомен чыгатам. Мен өзім Қазақстандамын, азыр Түркістан шаарында. Ошол жерге контрактмен иштеп атамын. Кыздарды өнөрчүлүккө мастер-класстарды өткөргөнү келдим. Эми бүгүн мен болсо жаңы видео менен чыгып атканым. Бул берде мага кызым бияка Түркистанга кетип баратканда бир көйнөк белек кылып берген. Анан берге келгенден карасам узундугу өтө узун экен деп, анан кыркып коеюн деп ойлон анан эми бул өтө жөнөкөй болуп калат экен деп мен саймасын саяйм дедим да. Керме сайманын өзүнүн керектүү нерселерин баарын алып келгем. Анын берде жийи бар, ийнеси бар, станогу бар. Анан кийин ушу көйнөктү мен керме сайма менен сайдым. Бирок сиздер керме сайма менен сая албайм десеңиздер, башка өзүңүздөрдүн кандай сайманы сая алсаңыздар, ошо сайма менен сайып көйнөктөрдү коздосо башкача бир көйнөктүн көрүнүшүн көргөзгөнгө мен ойлойм да болот деп. Урматтуу айымдар, бүгүн мен сиздерге керме сайманын башкача дагы бир кошумчасын керме саймага көргөзгүм келип атат да. 3D эффект деп коет. Мен өзүм мындай керамика топчуларды бияка ала келгем, бирок берде керамисттер бар экен. Эми ойлоп атам да, топчулардын башка эмелерин өзүм деле жасап, мага көргөзүп берсе, анан көйнөктөрдү да башкача коздогонду да көргөзүп берем. Бирок керамика топчулары болбосо, башкача топчуларды сатып алып деле коздоп койсоңуздар болот. Берде мен эми төөлөрдү мондай 3D кылып, башкача кылып коздодум, топчуларды коштум керамика. Анан мондай чачыктарын да чыгарып, жиптердин учтарын да кырккан жок. Урматтуу айымдар, азыр абдан актуальный тема бул зеленая тема. Өзүбүздөн көптөн бери кийип жүргөн же 1-2-3 жолу кийип, анан жакпай калган кийимдерибизге кандай экинчи жашоону бере алабыз? Айымдар, биз ар бир буюмга зеленый тема болуп аткандан кийин биз экологияны булгабаш керекпиз, биз жерди сакташ керекпиз, таза кармаш керекпиз деген тема болгондон кийин биз бунун баары деген саймалап, кийимдерди өзгөртүп, башкача кылып кийгенге аракет кылыш керекпиз. Менин бүгүнкү видеодо ушул тема, зеленый теманын бир темасын көтөрүп атам да. Экинчи жашоо. Ар бир буюмга экинчи жашоону кантип бере алабыз? Ушинтип саймалап, топчуларды, башкача топчуларды тигип, же баягы чачыктарды кошуп, мончок кошуп, өзгөртүп, өзүңүздөрдүн баягы мүнөзүңүздөргө жараша, өзүңөрдүн стилиңерге жараша, жумушуңарга жараша, ушинтип ар бир өзүбүздүн көптөн бери кийип жүргөн же кийбей калган буюмдарыбызга экинчи жашоону бергенге аракет кылабыз. Бүгүн мен сиздерге бул көйнөктүн мастер-классын көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мен көйнөккө алдына 4 төөнү сүрөтүн тартып алдым, арт жагына да 4 сүрөтүн тартып, азыр жип менен төөнүн өңүнө жараша ачык күрөң жип менен сайып баштадым. Керме сайманын өзүнүн жыгачы болот, терип ала турган мындай прищепкалар менен бекемде болуш керек. Мен көйнөгүм негизи мындай чоюлчак экен, бирок мен көйнөктүн өзүнүн мындай жованка деп коет, өзүнчө матасы дагы бир башкача экен. Ошон үчүн төөнүн сүрөттөрүн сайгандан кийин мындай билинген жок да, көйнөктүн өзүнүн мындай чоюлганы билинген жок.
төөнүн сүрөттөрү аябай кооз түштү. Сиздер өзүңүздөргө ылайыктап сүрөттү таап Pinterest'ten карасаңыздар болот. Мен мондай 8 төөнү сайдым. Ар бирөөнүн өзүнчө төөлөрүн баары эле бири-бирине окшоштой болот, бирок айырмасы бар да. Жиптердин түстөрүн башкача кылдым. Чачыктарын сыртка чыгарып, сыртынан да тиктим. Ушу сүрөтүнөн чыгып турат чачыктары. Анан кийин жиптердин өңдөрүн да башкача кылдым. Эми керме саймада сиздер каалагандай сайсаңыздар болот. Мен оюмча бул өзү негизи керемет сайма го. Аябай кооз түшөт. Сайганда да бат сайылат. Кооздугу дагы бир башкача болот. Мен эми Түркстанда жүргөндөн кийин төөнүн сүрөттөрүн азыр сайып атам. Мынакей ушинтип ар бир төө бири-бирине окшоштой болот, бирок өзгөчө болуп атат. Көйнөгү аябай кооз түштү. Андан тышкары мен керамика топчуларды алып келгем Кыргызстандан. Бирок бу жерде керамисттер бар экен. Ушу топчуларын сүйлөшүп атам азыр. Көйнөктөргө топчуну, башкача бир кооздоого дагы ушу керамика менен иштегенге, ушу кийимдерге коркконго аракет кылам да. Кооздоп, башкача кылып сайып, этегин кыркып, мен анан кийин ошо карандаш менен улам жөнөкөй карандаш менен тартып аттым. Анан жуугандан кийин ал кетип калды. Жиптерин кайсы жерге байланат, чачыктарын бүт белгилеп ушинтип эметөрдүм. Астына болсо гүлдүн башкача ошо асты жаана оймо чийме кылдым. Жашыл өңдү, сары өңдү алдым. Анткени бул төө күрөң болгондон кийин мындай эмелер түстөр бири-бирине келишсин дедим да. Ошо 8 төөнү мен бир жума сайдым. Ойлойм да, эми ушу керме сайма бат эле сайылат. Кызыгып сайса. Кандай деле кыйын эмес. Мен ушу Кыргызстандан бияктан жиптерди алып келдим. Ирис жиптерди колдонуп, Иран жиптерди колдондум. Анан түрк жиптерин колдонуп, жиптин да калыңдыгы бир жип жукараак, бири бир аз калыңыраак, калыңдыгынан дагы билинип, сүрөт өзү негизи аябай кооз түштү. Көйнөктүн мынакей сайдым, бирден ушинтип сайып, 8 төөнү бүтүрүп, анан жуудум. Жуугандан кийин мынакей азыр сыртка чыгарып сиздерге көргөзүп атам. Өңдөрү, түздөрү аябай сонун болду. Эми мен промышленный үтүк менен бияктан үтүктүп, баарын жашынакай кылып туруп түздүп алдым. Мынакей көрдүңүздөрбү, төөнүн сүрөттөрү үтүк менен, промышленный үтүк менен үтүктөгөндөн кийин аябай жашынакай болуп калды. Подписка кылыңыздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.